Садмир Кыргызстандагы гепатологиялык дартты аныктоодогу, дарылоодогу адистештирилген жалгыз борбор болуп эсептелинет. Мында тажрыйбалуу профессорлор, доценттер жана өз ишин мыкты өздөштүргөн медициналык кызматкерлер эмгектенишет. Дарылануу амбулатордук жана стационардык негизде жүргүзүлөт. Ошондой эле гепатиттин алдын алуу боюнча кам көрүү максатында эмдөө жүргүзүшөт. Бул центрдин ачылып калышы 90-жылдардан бери келатат. Мени ушу Бишкектен Ошко жугуштуу оорулар кафедрасын, балдардын оору кафедрасы менен бирге ачууга жиберген. Биринчи ушу биз баштаганда ушу Бишкекте эле 6-тиш дарылоо поликлиникасында 2 комнатадан баштаганбыз. Ошодон бери анда ошо көбүнчө биз ошол компьютерный диагностика, гомеопатия, дагы биорезонансная терапия деген аны кийин Москвадан окуп келип ошондо өткөрүп аттык. Ошол эле убакта биз ушул Кыргызстандын 5 областында ошондой кабинеттерди ачтык. Садмир борбору боюнча бизге чындыгында бүт ошо неметип Кыргызстандан оорулуулар келишет. Мына бизге жакын кошуналаш мамлекеттерден көбүнчө дагы келгендер бар. Биз эми бул жерде жанакындай поликлиника катары иштейбиз. Ооруларды ошол жерден бизде эми мындай жазып туруп анан кийин келет. Себеби бүгүн келип эле бүгүн эле мен доктурга кире алам деп айтууга болбойт. Себеби чындыгында оорулар көп. Ушу бизде 4 гепатолог иштейт. Мына менен тышкары Калыс Асанбековна Ногойбаева деп мына буюрса докторский диссертациясын жактап мына деп немесин күбөлүгүн алам деп турат. Бекенова Динара Сүйүнбаевна медицина илимдеринин кандидаты, доцент, абдан тасыккан биздин немебиз, адисибиз. Ал ошол ооруларды кабыл алгандан тышкары ушул Садмирдин кыймыл эткен ишинин бардыгын аткарат. Мен профессор катары эч мындай бир чарбалык ишке катышпайм. Мен аны өзүм да жакшы дагы билбейм. Мен ошол врачтарды окутам. Түштөн кийин ошол ооруларды кабыл алам. Гепатитти аныктоо жана боордун циррозун дарылоону көзөмөлдөө боюнча өлкөбүздө жалгызда эсептелген фиброскан аппараты аркылуу жүргүзүлөт. Башка дагы заманбап үлгүдөгү аппараттар менен иштөө бейтаптардын ишенимин арттырары талашсыз. Ар бир кайрылган адамдарга астейдил мамиле жасалып, эркин консультация берилет. Бул аппарат боордун катыганын көрсөтөт, биопсияга барган. То есть биопсия деген ушундай золотой стандарт деп коет. Золотой стандарт боордун катыганын, например, бир ушул точка, мен азыр көрсөтүп аткан точкада тешип, анан кийин 1 миллиметр боордун клеткасын алат дагы, анан микроскоптон көрөт да. Бул аппараттын несі жакшы, тешпей эле, ушул терисин тешпей, боорун тешпей, да? Обезболивание, это же операционный условияда болуш керек да, стерильный условиялардачы. Анан 6 сантиметр боордун ушул катыбаганын көрсөтөт да. То есть цирроз боюнча бул эң негизги исследование болот да. Анан киши дарыланат. Ошол процесс кандай болуп атат? Азыр, например, бул кишиники норма болуп чыкты. Анан то есть именно фиброзго дары кереги жок. Основной жанагы жалпы оорусун дарылайбыз дагы, бул жагына эч кандай лечение кереги жокту билдирет да. Ушундай заключение берет. Бул французский аппарат. Дүйнө жүзүндө бунун аналогдору жок. То есть именно жанагындай фиброскандар бар, УЗИге встроенный дегенчи. Анын информативности анча күчтүү эмес. Бул именно эхосенстин аппараттары жакшы да, фиброскан.
специалистибиз боордун ар бир клеткасын карайт, кан тамырларын карайт, өт жолдорун карайт, уйку безди дагы биз канча гана кишилерге биринчи жолу боордун рагын коюп атабыз диагноз. Уйку бездин рагын койгон учурлар болуп атат. Ошон үчүн бул абдан жакшы адис болуш керек. Анан жанагы фиброскан деген аппарат, ал ошо бизде Жалал Абадта бар, биздин Ошто бар. Гепатит кандай оору? Адамдын өмүрүнө канчалык кооптуу? Жуккан күндөн тартып, аны байкоого болобу? Башка жугуштуу оорулардан эмнеси менен айырмаланат? Жугуу жолдору кандай? Гепатиттер эки түргө бөлүнөт. Гепатит А жана Е деп коет, ал жанагы колун жуубай, таза эмес тамак, суудан деп жугат. Эң көп ооруган ошол гепатит А, Е азыраак да болуп калды. Бизде Кыргызстанда жылына бир 12-13 миң ошо жаңы ооруган өткүр гепатиттердин учуру кабыл болот. Эми бирок биз мына гепатит Ага анча кайышпайбыз, себеби бул гепатит А 80% учурда жеңил өтүп кетет, сарысы деле билинип билинбейт, анан бул гепатиттер өнөкөткө өтпөйт. Бизде аябай бир ушундай камтама кылган көйгөйлүү маселе бул кан аркылуу жугуучу гепатиттер. Бул гепатит Б, С жана Д гепатиттери. Кандай учурларда жугуп калат? Албетте мурда оору боюнча кан көп куюлуучу. Эгер ошол канда вирус бар болсо, албетте жугат эле. Кийинки жылдары кан куюу азыраак эле болуп калды. Бир ушундай эле бир чукул учурлар болуп калбаса, экинчиден куюла турган кандар аябай текшерилет. Ошон үчүн азыр мына куюлган кандан жукту деген гепатиттин учурлары аз болуп калды. Бирок жана бул эме тери жыртылыш керек. Же болбосо ооздун болобу, көздүн чели айрылыш керек. Ошондо гана кан аркылуу вирус организмге жугат. Дагы бир жолу бул жыныстык катнаштан. Эгер ошол экөөнүн биринде гепатит бар болсо, дагы эле ошол бир Кудай жалгап 100% эмес, бирок жугуп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден энеден балага. Ошол энесинде гепатит болуп, баласына деле 100% жукпайт. Бир эле пайыздын тегерегинде. Ушундай сактап койгондо бизде мүмкүнчүлүк берип дегендей. Деп ушундай жолдору менен жугат. Анан бизге азыр кайрылгандардын көбү эле каяктан жугушу мүмкүн деселе, тиш дарыгерлер да айтат. Бул эми негизсиз эмес. Негизсиз деп айта албайбыз. Себеби бул тиш дарыгерлер көбүнчө эле менчик болуп калды. Болсун, бирок ошого жана санитардык норма деген болот. Бул ал бир кабыл алганда бир 3-4 бөлмө болуш керек. Колун жууй турган, тиги аспаптарын тазалай турган, тиги жана рентгени барлар рентгенин кое турган, анан өзү кабыл ала турган, оорулар чечине турган дегендей. Андан тышкары ийне саюулар болот, анан дагы бир айтпай койсок болбойт. Бул жанакы неме жана косметический операциялар. Жанакы көзүн оңдотмой, мурдун оңдотмой дегендин бардыгы, тырмак бардыгы, эч нерсе калган жок, бардыгын ошондой жасап, ошол жерден да жуккан учурлар болуп атат. Кайсы гана жугуштуу оору болбосун, анын алдын алуудагы биринчи аракет милдеттүү түрдө эмдөөдөн өтүү. Вакцина алуу жолу менен оорубай калуу мүмкүн деген аң сезим калыптанган эмес.
Азыр биз мына коронавирустан да ошону көрүп атабыз. Эгер буга чейин биздин ар бир мына участковый врач деп коебуз, үй бүлөлүк дарыгер бут ооруп келеби, көз ооруп келеби, мурду ооруп келеби ошого айтса, ай сен мына гепатиттерге анализ тапшырып койсоң, таза болсоң, вакцина аласың, оорубай каласың бир топ жылдары. Оорусаң, мен эртерээк сени дарылайм деп эч качан айтпайт. Биз ошолорду канча окутканыбыз менен айтпайт. Экинчиден, сиз телевизордон уктуңузбу ушу неметип коронавирустан башканы вакцинация жасайлы, неметип ушундай вакцина деп тынбай айтканын эч качан уккан жоксуз. Ошон үчүн элде дагы түшүнүк жок ушул эмдөө менен оорубай калат экен дегендей. Мына биз акысыз канчаларга вакцина сайдык, үйүнө барып сайып берейин десең дагы албайт. Себеби түшүнүк жок. Ошого да карабай биз канча деген медиктерге, ушу студенттерге жана медицина институттарында окуган студенттер эмдөө алыш керек. Алар оору менен иштеше тургандар. Ошол өзүнүн немесинде институттун ичинде кабинет ачып берди ректор. Ошодо дагы ар түрлүү сөздөр болот экен, эмне үчүн 100 сом төлөп вакцина алыш керек деген. Ошон үчүн биз муну түп тамырынан өзгөртүшүбүз керек. Элге угабы, укпайбы маалымат бере бериш керек. Экинчиден, талап кылып алыш керек. Мисалы, мына мединституттакылар, медучилищелер окууну бүттүбү, аларды жумушка алардын алдында албай коюш керек. Сен эмне үчүн эмдөө алган жоксуң? Эмдөө алып бүтүп анан кийин кел. Мына сенин эле ден соолугуңа ушул керек. Сенин ден соолугуңду биз сактайлы деп атабыз дегендей. Мына көп мамлекеттерде биздин балдар араңдан зоргошу окууга өтөт. Мына Кипрде эле, Турцияда, башкаларга. Алардын эгер гепатитке каршы вакцина албаса киргизбейт. Эгер ошол барган жеринен гепатит алардан табылып калса, депортация кылып ийип атпайбы? Эч болбосо ошол жагын карасак деле, жаштарыбызды эмдеп койсок боло турган. Өкүнүчтүүсү Кыргызстан гепатиттин бардык түрлөрү эң көп кездешкен өлкөлөрдүн курамына кирет. Тилекке каршы жылына 8000ден ашуун жаран вирустук гепатиттин өткүр формасы менен ооруп, ар бир 4-5 жылда 20 000, 22 000 оорунун учуру катталган жылдар бар. Мындай көрсөткүч олуттуу жана чечкиндүү кадамдарды талап кылат. Өткүр гепатит менен Кыргызстанда канча ооруйт дегенди мен жогоруда айтып кеттим. Ошо негизинен жана гепатит А менен 8-9 миң жылда келет дагы, бирок бул гепатиттердин да көбөйгөн учурлары болот. Ар бир 3-4 жылда көбөйүп кетет. Ошол акыркы ошондой бир чоң көбөйүү 12-13 жылдары болгон, ошондо 22-23 миңге чейин жеткен. Ал гепатит А эле. Бул калган гепатиттердин мурда ошо вирус жукту деген анализди алса эле, сразу эле бул вирус алып жүрүүчү деп эле жазып коет эле, оорулардын катарына киргизбей. Ошондо бизде 300 гепатит Б өткүр гепатит болсо, 3000-4000 вирус алып жүрүүчүлөрдүн эле катарында болгон. Бул аябай жеңил экен да, ал оор эмес, ага менин эч кандай жардамым кереги жок, аракет да жасабайм дегендей деп. Кийинки мына 17 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк неметип саламаттык сактоонун уюму вирусту алып жүрүүгө мүмкүн эмес. Вирусту тапканда ал оорулуу деп карашыбыз керек. Анан кандай деңгээлде оорулуу, ал эми уже экинчи вопрос деп. Эми мына биздин эле медицина садмерди айтсак, 5000ге чукул ошол вирустук гепатит, өткүр гепатити, өнөкөт, цирроздор бар, анын ичинде алкогольный гепатит бар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, демеде турганы. Бизде биз көзөмөлгө алабыз. Биз ошол келген ооруларды немесин экстренное извещение деп коет, санэпидстанцияга беребиз. Мен да ошол ойлоп атам, кийинки жылдары тиерде учет бир аз көбөйүп калды. Ошол жанакы өзүмдүк менчик медициналык борборлордогу ошол өздөрүнө келгенди каттоого берсе, биздин статистикабыз кичине жакындашат
жакындашат эле да, чындыкка жакындашат эле. Андай болбой атпайбы? Ошо бизде көзөмөлдө тургандар 5000ге чукул. Гепатиттин адам өмүрүнө чоң залал келтирип жатканын, анын актуалдуулугун эске алып, инфекционисттер, эпидемиологдор менен биргеликте дарылоо жолдорун иштеп чыгып, тийиштүү жерлерге кайрылган учурлар көп болот. Эмнегедир майнап чыкпай келет. Көп жылдан бери ушул инфекционисттер менен, эпидемиологдор менен биргеликте ушул ооруларды кандай дарылаш керек, кандай изилдеш керек деген жолдомолорду жаздык министрдин колу коюлган менен. Ушу канча жылдан бери мамлекеттик республикалык ошо гепатиттерге каршы күрөшүү борборлорун, областтарда эч болбосо ошондой борборлорун ачылсын деп көп далаалат кылып жүрөбүз. Министрликке эле айтпай биз президенттерге чейин чыгып, премьер-министрге чейин чыгып, жогорку кеңештен ушундай ачылсын, ушундай борборлор Кыргызстанга бул аябай зарылчылыгы зор. Биздин элибизде бул оорулар аябай көп экен. Алыскы айылдардан, райондордон борборго келе албайт. Борборго келсе деле мамлекеттик ушу гепатология борборлору жок азыркы күнгө чейин. Мен бул жана правительственный час деп коет. Ошондо дагы бир немеге депутатка кайрылып, ошол жерде маселени көтөрсө, анан мен айтканмын көрө, силер дагы эле ачкыла деп жиберсеңер, Минздрав ачпайт. Силер ошо талап кылгыла, жооп бергиле биздин катка десеңер, анан жооп болот деп. Алар жоопту мындай деп жазыптыр. Бул гепатология ооруларын биздин үй бүлөлүк дарыгерлер эле карап атат. Анализдерин болсо частный лабораторияда эле жасап атат. Бизге андай борбордун зарылчылыгы жок деп. Эми ушундай көз караш болсо, бизде бирдеме жылыш болобу же болбойбу? Гепатитке чалдыккандарды эрте тактоого, дарылоого, боордун залалдуу шишигин, циррозун болтурбоого же токтотууга бирин-экин гана адистештирилген борбордун күчү жетпейт. Республикалык деңгээлде атайын мамлекеттик борборлордун керек экендиги учурдун талабы. Аталган борбордун төмөнкү ооруларды дарылоочу ооруканасы бар. Вирустук гепатит, боордун циррозу, алкоголдук жана аутоиммундук гепатит, холецистит жана панкреатит, боорду май басуу, бруцеллез,